Норуз майрамыбыздын кичине болсо дагы мен таржымалына айта өтсөм, Норуз фарс тилинен которулуп биздин тилге келген. Бул жаңылануу дегенди билдирет. Норузда биринчи кандай немесе тарыхына айтып өтө турган болсом, Норузда жаңылануу бул илгертен эле ата бабабыздан келген салт болуп эсептелинет. Ошондуктан буларды илгери биздин умай энелерибиз ачарчылыктын негизинде бул оокаттын келип чыгышы ошондон келип чыккан деп айтып келинет. Негизинки булар сүмөлөктүн жасалуу ыкмалары тарыхы ошо умай эне балдары 7 баласы ачка отурган болот. Анан казанга сууду кайнатып алып эле балдарына алдаш максатында таң аткыча кайнатат, ташты салып алып. Кичине баласы биздин оокатыбыз качан пышат дегенде кайра эле айтат, азыр пышат деп олтуруп таңды аттырып берет. Ошондуктан Норуз таң аткыча кайнайт деген маалымат да ушунан келип чыкканда, ошентип отуруп эртең менен караса кадимки эле ботко сүмөлөк келип чыккан болот. Күрөң түстөгү сүмөлөк келип чыккан болот. Ошондуктан Норуздун келүү чыгуу тарыхы да ушуга байланыштуу болуп калган. Ал эми булар эмнеден жасалат? Кадимки эле биздин буудайдан таза буудай өндүрүлөт 3 күндө. Жашыл качан гана неме иненин көзүндөй болуп жашыл жалбырагы чыкканга чейин өндүрүлөт. Тамыры 3 немеден болуп. Андан биз аны эмне кылып алабыз? Кадимки мясорубканын жардамы менен тартып, угут даярдап алабыз. Сууну куябыз үстүнө, андан кийин сууну куюп неме кылгандан кийин чылап, кадимки немеси иши бунун машакатыраак болот. Кайрадан аны аталасыны чайып алып туруп, андан кийин казанга салып, умай энелер өздөрү тилек айтып, сүмөлөктү бышырууга ниет кылышат. Ошондон баштап эртең менен канча саат неме кылса, убакытты бөлүнсө, ошого чейин эмне болот экен, сүмөлөктүн бышканга чейинки, таңда аткарганга чейин эмне кылат экен, дымдалып пышат бул оокат. Ушундай негизинен тарыхы бар. Ушу март айы авитаминоз деп неме кылынат. Улуу ата бабаларыбыз, умай энелерибиз айтат, адамдар авитаминоз жетишпеген мезгилде көктөндүрөт. Көк менен өзүнү бир сыйра эмне кылат экен, витаминге бай. Канчалык буудайдын составында витамин көп болсо, ошону адам организмине ошол талап кылып калат. Биз ошону жеген сайын биздин организмибиз витаминге бай болот. Ошондуктан буну биз кайрадан эмне кылат, көктөндүрүп, көктү жесек, ошончолук адамдын организми бай болот. Адамдын организми бул керек деп мен эсептейм.